Байке кечиресиз, убактыңыз болобу? Жок, вакытым жок. Сиз өзүңүз бул жыл эсебинен бактыраак тиктиңизби? Бул жыл жазгы Таза аба боюнча. Таза аба жок. Келиңиз ошо сүйлөшүп көрөлү да, байке. Биз ошо таза аба жөнүндө маалымат берүү үчүн Movgreen экологиялык жаштар уюму менен чогуу сурамжылоо жүргүзүп жатабыз. Мен өзүм жалгыз адам катары эмне кыла алам деп көп ойлонушпайт, макул дейм. Сиз мамлекет катары эмне кыла аласыз десем, аны уже айтып башташат. Мен мисалы үчүн көбүрөөк бактараак тикмекмин. Макул, сиз адам катары өзүңүз деле тиксеңиз болот десе, ооба деп мага убада берет, мен бактараак тигем депчи. Же мисалы үчүн троллейбустун санын көбөйтмөкмүн дейт. Макул, сиз бүгүн троллейбустукка түштүңүзбү десем, жок. Маршрутка менен жүрөт экен. Же өзүнүн унаасы менен чыккан шаарга. А өзүнүн унаасында жалгыз эле айдап жүрөт. Анын канчалык CO2 могу зыяндуу газдар чыкканын билбейт. Ошон үчүн биз мындай адамдарга түшүндүрүү дагы эмесин жүргүзүп жүрөбүз да. Странно, люди до сих пор считают, что если их спросить... Шаар тургундарынын көпчүлүгү дагы эле таза абада дем алабыз деп ойлошот экен. Мен буга аябай таң калдым. Эгер сиз абанын булганышын көрсөткөн тиркемени көчүрүп, андагы көрсөткүчтү карасаңыз, Бишкекте абал жыл сайын оорлошуп баратканын көрөсүз. Ошон үчүн биз четте турбай шаар тургундарынан бүгүнтөн баштап абаны таза сактайм деген убаданы жазуу түрүндө алып, аларга белек катары бет каптарды таркатып жатабыз. Это происходит годами. Ошондой тряпочный пакет барбы жаныңызда, көтөрүп жүрчүдөй сумка? бул баштык. Баштык ооба. Ошондой көтөрүп жүрөм деп мага убада бере аласызбы? Жазып коеюн, ушундай салым кошот деп. Болобу? Мындай баштык көтөрүп жүрөт деппи? Ооба. Атыңызды анан алайын, жашыңызды. Азыр сен сурамжылоого катыштың, анан ал жерге эмне деген убада бердиң? Ооба, сурамжылоодо бул кыз суроо берди. Күнүмдүк турмушта полиэтилен пакеттерин, баштыкчаларын колдоносузбу деп. Анан буга чейин колдонуп жүрөбүз, ар бир эле жаран аны эске албастан, ойлонбостон. Бирок ушул күндөн баштап ар бир өлкөнүн катардагы жараны катары салымыбызды кошуп, абаны таза кармоо максатында ушундай полиэтилен баштыктарынан баш тартып, кадимки көп колдонуучу баштыкчаларды колдонсок деп убада бердим. В первую очередь, естественно, надо правительству заниматься, чтобы воздух чистый был. Шаардын борборунда таза абаны сакташ үчүн биринчи кезекте транспорттор менен завод фабрикалардын санын кыскартыш керек. Албетте бул маселени жүгүн шаар мэриясы менен өкмөт моюнга алганда гана өзгөрүү болот деп эсептейм. Айталы, шаар тургундарынын көпчүлүгү велосипед менен достошсо да жетиштүү вело жолдор жок. Анан аргасыз көнгөн баягы эле машина менен жүргөнгө туура келет. Ал эми ушул сыяктуу акциялар байма-бай өтүп турса, шаардыктардын жаратылышка болгон мамилеси өзгөрөт эле. Люди пересадились на велосипеды обычные.